бүгін баарыбызга өзгөчө күн болуп турат. Кыргызстан менен Өзбекстандын жергиликтүү башкаруу системасындагы кызматташуусу жаңы баскычка чыкты. Эми тараптар тажрыйба алмашып, аймактарды өнүктүрүүдө биргелешкен аракеттерди баштамакчы. Мындай жыйынтыктарга жетүү үчүн Кыргызстандын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттиги менен Өзбекстандын Махала ассоциациясы меморандумга кол коюшту. Анда жергиликтүү башкаруу, санариптештирүү жана социалдык өнүгүү тармагында биргелешип иш алып баруу тууралуу макулдашышты. Кыргызстандын жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасында өзгөрүүлөр болду. Административдик аймактык реформанын негизинде айыл өкмөттөрдүн саны 231ге чейин азайды. Бул болсо башкаруу тутумун эффективдүү кылып, бир топ каражатты үнөмдөөгө шарт түздү. Өлкөдө жүргүзүлгөн аймактык реформа Кыргызстанга тажрыйба алмашууга келген өзбек делегациясын кызыктырды. Административдик аймактык реформа аркылуу айылдардын саны 452ден 231ге кыскартылды. Бул өзгөртүү бюрократияны азайтып, чыгымдарды төмөндөтүүгө жардам берди. Мисалы, Чаткал районунун Канышкыя айыл аймагынын өздүк казынасы 286 миллион сомго, Терексай айыл аймагынын бюджети 115 миллион сомго чейин өстү. Кыргызстанда 33 шаар болсо, Өзбекстанда 70 шаар бар. Бизде 40 район болсо, Өзбекстанда 75 район бар. Мына эми ушул район жана шаарларга барып, тажрыйба алмашып, биргелешип иш алып барсак болот. Ийгиликтүү иштеп жаткан санарип аймак жана кызматы долбоорудагы өзбек тараптын көңүл борборунда болду. Ушул тапта электрондук кызмат көрсөтүүлөр аркылуу жарандар үйдөн чыкпай эле кагаз иштерин бүтүрө алат. Алардын иштөөсү менен жакындан таанышкан өзбекстандык адистер аны өз өлкөсүндө дагы ишке ашырууга кызыктар экенин белгилешти. У нас очень много общего, но есть и различия, должен сказать. Айырмачылыктар болсо да окшоштуктар көп экен. Мисалы, мыйзамдык база жана тоолуу аймактардагы иш алып баруу тажрыйбасы биз үчүн өзгөчө кызыктуу болду. Анткени Өзбекстанда да борбордон алыс тоо ичинде жайгашкан аймактар бар. Биз дагы өз тажрыйбабыз менен бөлүштүк. Бири-бирибизден үйрөнө турган жагдайлар көп экенине ынандык. Мындан арыда тажрыйба бөлүшөбүз деп ишенем. Өзбекстанда 10 миңге жакын махала бар. Алардын ар биринде 7 кишиден турган команда иштейт. Бул система өлкөдө жергиликтүү башкаруунун өзгөчө түрү катары саналып, жарандар менен бийликтин ортосундагы түз байланышты жакшыртат. Кыргызстанда мындай практикага кызыгуучулар арбыды жана өзбек тараптан келүүчү тажрыйба алмашуу пландары бар. Элге кызмат көрсөтүү жагында, сервис жактары, ошол жактарында биз алардан ала турган нерселер бар. Булар бизден ала турган өзгөчөлүктөр бар да. Мына ошону азыр тажрыйба менен бири-бирибизге көрсөтөлдү. Биздин мисалы үчүн айыл өкмөттөрдү ал жака алып барып көрсөтсөк болот. Алардыкын бизге алып келип көрсөтсөк болот. Райондук, областтык деңгээлдеги депутаттарын биздин областтык шаарларга алып келсек болот. Ташкент, Бишкек ортосунда кызматташтык жүргүзсөк болот. Көп кызматташуунун багыттары көп да. Азыр эми баштасак, анан акырындап пландап булар менен кийинки сапарларды уюштурабыз. Жолугушуу эки өлкө үчүн маанилүү, анткени жергиликтүү деңгээлдеги өнүгүү эл турмушун жакшыртуу үчүн негизги багыт. Айсана Бакытбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.